Арыңыздар урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналымдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Бүгүнкү ошо мен тандаган тема бул деген кечээки комментарийлерден 4-5 комментарийден суроо болду. Кызыктай болду да. Бул деген ошол Дональд Трамп түзүп аткан тынчтык кеңеши деген эмне, анын мааниси эмнеде жана негизи ошо кандай максаткарга түзүлүп жатат деген суроолор болду. Суроолор аз болду, бирок кантсе да тема мага кызыктай көрүндү. Анткени Борбор Азиянын мамлекеттери ошол кеңешке тез киргенге аракет кылышты да. Эмесе баштайлы. Сиздер менен Искендер Шаршеев, саясаттануучу жана экономист. Кыргыз Республикасында 20 жылдан ашык кызмат өтөп жүрөм да биздин мекенибизге. Күнү ошо Давосто кол коюлар болду. Азырда акыркы жаңылыктар дагы жаңырат. Бирок ошо бүгүнкү күнү Давостон көп мамлекеттердин башчылары кезигишип, сүйлөшүп, ар кандай сөздөр айтылып, анан ошо Трамп ошо Давостон Трамптын кеңеши деп каймана ат менен белгилүү, же болбосо тынчтык кеңеши деген ушундай уюмду түзө баштады да. Муну деген Трамптын өзүнүн Бириккен Улуттар уюму, бу Трамп, UN of Trump же болбосо ООН Трампа деп ушул көп тилде ушинтип айтып атышат да. Ал негизи англисчеси Board of Peace деп аталат. Кыргызча которгондо бул тынчтык кеңеши деп эле которсо болот, башка тилде которуу кыйын го дейм. Албетте ошо жаңы түзүлүп атат, мынакей азыр түзүлүп атат. Ал боюнча сөздөр жаңы эле ошо 3 айынын башында, ошо январь айынын башында болгон 26-жылдын. Анда ошо кээ бир 60-58 өлкөгө Трамп өз колу менен чакырууларды жиберген. Анын ичинде Казакстан да бар болчу, Өзбекстан да бар болчу. Армения жок болчу, бирок Армения өзүлөрү сурап алышты, отуруп алып, Трамп бизди киргиз деп. Анан Пашиняндын сөзүнөн кийин Трамп алага да ошо чакырык жиберди да. Анан албетте негизи жалпысынан ошо түзүлүү күндөрү 15-16 3 айынын күнү болуп калат, январь. Кол коюу жана ратификациялоо жана аны иштеп баштап ушу бүгүнкү күндөн иштеп баштады деген жарыя бүгүн эле чыкты, ошол 22-3 айында, январда. Өзү башчысы, төрагасы өзүн Дональд Трамп жарыялады. Албетте эмне ким болмок эле. Анын албетте абдан чоң өзүнө уйгарым укуктарды ыйгарды, ошо анын уставы боюнча уюмдун. Жана өзү мындай жокко чыгаруу же вето деген ушул укугун берди. Башынан ушул кеңештин максаты эмнеде болчу? Бул деген баягы согуштан кийин Газаны башкаруу болчу, Хамасты дезармаменттеп, Хамастын куралын алып салуу болчу. Жана ошол 23-25 жылдын ичиндеги согуштун ушул жыйынтыгына келип чыккан. Жана расмий түрдө Бириккен Улуттар уюмунун ушу мандатын алган, баягы жалпы Бириккен Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин аякта. Кытайда, Орусияда отурат, билесиңер. Бирок андан ары мындан сырткары дагы эмки согуштарга, конфликттерге колдонобуз дешти ушул уюмду. Жана ушуну албетте Бириккен Улуттар 2 деп атап атышат дүйнө жүзүндө серепчилер. Анан албетте эң кызыктуусу, аяка мисалы үчүн ушундай мүчөлүккө кириш үчүн $1 миллиард төлөш керек экен. Казакстан, Өзбекстан албетте сөзсүз төлөп беребиз деп айтышты. Армения бөлүп төлөйм 5 жылдын ичинде ошол $200 миң төлөп турабыз деп айтты. $200 миллион төлөп турабыз деп айтты. Анан албетте ар кайсы өлкө буга кошулса болот. Кошулсак, мисалы үчүн биздин өлкө кошулсак, биз өзүбүз кошула албайбыз. Албетте Трамп бизди чакырыш керек. Ушундай президентибизге чакырык жөнөтүш керек. Ал чакырык келгенде президентибиз кабыл алыш керек. Расмий түрдө эгерде $1 миллиард төлөсө, анда убактылуу түрдө ошо 3 жылга эле мүчө болуп эсептелинет. Бирок ичиндеги көп чечимдерге түз таасир кыла албайт. Бирок мындай эч кандай мөөнөтсүз мүчөлүккө кирем десе $1 миллиард биздин мамлекетибиз бериш керек. 1 жылдын ичинде же болсо Армения сыяктуу бөлүп төлөп, ошондон кийин анан мындай чексиз болот мүчөлүк, эч бир убакыт менен чектелбейт, шарттар менен чектелбейт. Анан бир добуш кабыл алат да ошол кеңештин ичинде. Ошентип бүгүнкү күнү ошо ага Давостон мисалы үчүн ошол документтерге кошулабыз деген кол койгон өлкөлөрүн карасак 17-ден 35-ке чейин деп жатышат. Давостун акыркы жолу ошо тааныш серепчилерим айткан боюнча Сауд Аравиясы кирди, ошо Мисир, Египет кирди, Израиль кирди, Беларусь кирди, Пакистан кол койду, Азербайжан, Армения кол коюшту, Венгрия Орбан да кирем деп кол койду. Албетте Орусияда Путин айтты киребиз деп.
Ан ошо биз 1 миллиард доллардан биз киргизебиз дейт. Эгерде баягы биздин сыртка ошо силер батыш өлкөлөр арестке алган активтерди кайра ошо үшүктөн чыгарсаңар, тоңдурулгандан чыгарсаңар, ошондон төлөп беребиз дешти. Жана көп баягы глобалдык түштүк өлкөлөр ага кызыгууну көрсөтүштү да. Анан бирок каршы чыккан өлкөлөр да болду. Бул деген көбүнчө батыш өлкөлөр: Франция, Швеция, Норвегия, Улуу Британия жана бир топ майда баягы өлкөлөр да, Литва, Латвия сыяктуу. Давоста албетте ошо хартияны азыр кол коюу ушундай церемониясы болуп жатат. Мен айтып атканча ошо болуп жатат окшойт. Жана негизи азыркы ушу бүгүнкү күндөн баштап расмий түрдө ишин баштайт да ушул кеңеш. Анан албетте бул деген эмнеге керек дейт. Мисалы үчүн Трамп айтып атат, чынын айтканда дейт, Бириккен Улуттар уюму такыр иштей алган жок дейт, начар иштеп жатат дейт, ошон үчүн өзүнүн максатын аткарбай жатат деп жатат да. Анан Европа-Биримдик болсо буга каршы чыгып атышат, айтып атышат, бул деген Бириккен Улуттар уюмуна силер баягы бут тосууларды жасап атасыңар дейт, биринчиден. Экинчиден, дүйнөлүк азыркы ошол калыптанган тартипти жана ошо укуктар, эл аралык укуктарды жокко чыгарып атасыңар дейт да. Анысы да туура. Глобалдык түштүк деп койгон өлкөлөр, анын ичинде баягы чоң өлкөлөр буга кызыгып атышат, айтып атышат, биз деген Бириккен Улуттар уюмусуз кээ бир чечимдерге кошула алат экенбиз, кирише алат экенбиз дейт. Анан албетте Орусия да айтып атат, биз деген ушуга киребиз, катышабыз, бирок биздин баягы бүт арестке коюлган активтерди аякта $1 триллион жакын болсо керек. Жалпысынан санаганда $1 триллион бир аз азыраак, $0.6 триллион деп айтылып жатат кээ бир булактарда. Ошонун баарын кайра аресттен чыгарып, кайра бизге кайтарсаңар, анан биз ошо кеңешке активдүү түрдө катышабыз деп айтып жатышат. Эмне кыла алат да бул кеңеш жалпысынан калганда? Ошол баары күмөн санап атат, эчтеке кыла албайт кеңешкер дейт. Анткени Бириккен Улуттар уюму бар дейт. Бириккен Улуттар уюмунан сырткары кеңеш кандай иш кылмак эле дейт. Бириккен Улуттар уюму эми келип эле баягы көп баягы тынчсызданууларды билдире берет элдерге. Мындай тигиндей же мындай чечимдерди чыгара берет. Кечке ал чечимдер мамлекеттер аткарбайт же аткарбай эле коюшу мүмкүн. Мисалы үчүн Орусия бир да чечимди аткарган жок, Украинаны карай. Израиль да бир да чечимди аткарган жок, ушу Газаны карай. Ошондуктан ошо Бириккен Улуттар уюму мисалы үчүн эч кандай күчкө ээ эмес дейт. Эч кандай укуктары жок, эч кандай бийлиги жок дейт дүйнөдө да. Бирок ошо Трамптын кеңеши, армиясы жок. Мисалы үчүн Бириккен Улуттар уюмунда туруктуу армиясы бар, жана мамлекеттер менен каржыланат, жана кээ бир мамлекеттердин ошол аскердик түзүмдөрү ошо Бириккен Улуттар уюмунун куралдуу күчтөрүнө катышат да, мисалы биздин мамлекетте катышат. Трамптын кеңешинде азырынча эчтеке жок. Трамптын кеңеши эртең негизи Трамп бийлигинен ажыраса кайсы армияны жалдай алат, кандай эмне кыла алат деген суроолор туулат. Бул да чоң күмөнгө саналат. Анткени эртең ошо Трамп бийлигин жоготоор менен, анткени АКШда демократия, эгерде баягы эле диктатор болуп албаса эле, узурпация кылбаса эле, бийлигин баягы конституцияны узарта берип, Орусиядагыдай ордун сактап, ошондой кылбаса эле, эртең Трамп кеткенден кийин ал кеңеш дагы өз күчүн жоготуп коет. Биринчиден, Американын куралсыз ал кеңештин эч кандай мына мааниси деле жок. Экинчиден, ошо чечимдер чыгарды дейли, ошол эле кеңештин уставы боюнча кичине четин карап окудум. Уставы боюнча ошол эле Бириккен Улуттар уюму болот да. Тез-тезден кээ ошол резолюциялар чыгара берет, ал резолюцияларды ошол мүчөлөрү колдой берет. Анан ошол жарыялап коет, башка эчтеке жок да. Мына түзмө-түз, мисалы үчүн хардкор огондой тиги 20-кылымдын аягындагыдай эмес да. Мисалы үчүн 20-кылымдын аягындагында Бириккен Улуттар уюму буйрук берчү да, мисалы үчүн АКШга барып туруп Иракты талкала, тиякты талкала, муну кыл, тиякты кыл дегенде, бул аякта 120 мамлекет кол койгондон кийин анан аяктан килеген ошол аскерлер барып талкалачы да кайсы бир мамлекетти. Азыр болсо кандай болот да, мисалы үчүн ошо Трамптын кеңеши мисалы үчүн Газада согуш болуп атат, Хамасты курал колунан алалы десе, жарымы баягы араб өлкөлөр каршы чыгат. Анан албетте же болбосо мындай башка өлкөлөр болсо ошо Трамптын кеңешинин буйругу менен деп армияларын алып барбайт да эч жака. Ушундай нерсе болуп жатат. Бириккен Улуттар уюмунда мисалы үчүн батыш өлкөлөргө каршы чыккан түзүмдөй болуп калды. Кандай гана чечим кылбаса, батыш өлкөлөр ага каршы тура берет да Бириккен Улуттар уюму. Бүгүнкү күнү көбүнчө ошо көп адамдар айтат, Бириккен Улуттар уюму азырынча мусулманчылык өлкөлөрүнүн көзүн карайт жана ошолордун сөзүн угат деп айтып калышты да. Анда чындык бар да. Ошон үчүн Бириккен Улуттар уюму бүгүнкү күнү ошол мусулман өлкөлөргө көбүрөөк кызыкчылыгына көбүрөөк иштейт деп айтсак жаңылышпайбыз. Ошон үчүн Трамптын ушул уюму кызыктай да. Анан эч кандай мындай түшүнүксүз да мен үчүн.
Бирок кээ бир серепчилерибиз айтып атат, эмнеге биздин мамлекет ушуга эч кандай мындай уруксат мындай же болбосо чакырык Трамптан алган жок, эмне башка Казакстан, Өзбекстан алды деп. Эми бир четинен Казакстан менен Өзбекстандын экономикасы зор. Биринчи себеп ошондо. Экинчи себеп ошол Казакстан менен Өзбекстан албетте баягы аябай жакын турушат. Мисалы үчүн Казакстандын көп фирмаларында америкалык компаниялар турат, нефтин иштеткен. Ал эми Өзбекстан болсо кыр менен ушул Иранга жакын, Түркмөнстанга жакын, ушул жакынкы чыгышка өтө эле жакын да, Өзбекстан тийишип кетчүдөй. Ошондуктан Өзбекстан мисалы үчүн анын мааниси бар да, кандайдыр бир ошол кошуна катары жакынкы чыгышта эң биринчи маселеси ушул кеңештики Газаны тынчытуу да. Анан экинчиден бизде мисалы үчүн ошо бюджетибиздин кескин бөлүгү болуп калмак, эгерде $1 миллиард берип койсок, же болбосо биздин жалпы резервибиздин жарымы болуп калмак да, ошо Трампка кеңешке кире калабыз десек. Бирок ал акча ошол мисалы үчүн алгач ирет Газаны кайра курууга кетет. Жана Газаны кайра курууда мисалы үчүн биздин мамлекетке же ошо мүчө мамлекеттерге эч кандай укук бербейт. Мисалы үчүн акчалай ошол жерден жерлерди алганга, иштеткенге эч кандай укук жок. Ошон үчүн маанисин эле көрбөй жатам бир четинен. Анан бир четинен дагы ошо биздин мамлекет көп жолу ошол биз деген айла жок, бирок I love you дегендей ошол Орусия менен өнөктөшпүз, анан алар менен соода алакасын токтото албайбыз деп бир нече жолу биз расмий жарыяладык. Ошон үчүн Трампка ал нерсе бир кезде жаккан, Путин менен досмун деп атканда, Путин менен касмын деп атканда кайра жакпай калды ошол барча өлкөлөрдө. Балким ошондой болду. Бирок мындай маанисин көрбөй атам да. Азыр мүчөлүккө кирсе болот. Чын айтканда ошо Трамптан суранып, көзүн карап сурасак болот. Бизге чакырык жибер деп расмий түрдө. Трамп бизге жиберет, биз кирсек болот. 3 жыл мүчөлүктө мындай үнсүз отурса болот. Анан 3 жылдан кийин ошол Трамп бийликтен кеткенден кайра кетип калса болот да, $1 миллиард төлөбөй. Бирок $1 миллиард төлөсөң кичине сөзүң оорураак болуп калат. Төлөбөсөң мындай сени унутуп калса чакырбайт, эстесе чакырат, ушундай болуп калат да. Ошондой туугандар, албетте анан ушу бизге чакырык келдиби келбей жокпу деп бүт маалыматтык булагтарды карадык. Расмий Давостундагы маалыматтык булагтарында, коммюникелеринде эчтеке жок. Кыргызстан чакырган жок Трамп. Бир да чакырык болуптур. Жабык канал боюнча чакырса керек. Ал боюнча азырынча биздин расмий мамлекетибиз эчтеке мындай кандайдыр бир чакырык келди деген сөздү айткан жок. Кантсе да ошондой болуп жатат да. Мисалы үчүн эмнеге Улуу Британия же болбосо Франция кайра эле ушу кирген жок деп сурасак, өзүбүздү анткени Орусия бар экен ал жерде, БУда болгондой эле иштер болот. Орусия чыкса биз кирмекпиз деген сөздөрдү айта баштады да. Өзүн ошо түзмө-түз Орусияга кас көрсөтүп атышат. Жана ошо эң негизгиси бүгүнкү күнү кайра эле Кытай Трамп сен бизди душман жарыяладың элең, биз менен тарифтик согуштарды жасап атпадың элең деп алар да шашпай жатат, бирок тыңшап жатат да. Индия да аябай дыкат менен карап жатат. Эмне болор экен деп, эгерде ушул өлкөлөр кирсе, глобалдык түштүк кирсе, Орусия да кирсе, анда Бириккен Улуттар Уюмунан айырмасы болобу деген да суроо жаралат да. Бизге эми баягы элден артта калбай, эл менен бирге болуш үчүн балким кириш керек. Балким жакында биз ал жаңылыктарды угабыз биздин маалыматтык мейкиндикте. Бирок жалпысынан ушундай да туугандар. Кайра эле баягы көп тынчсызданууларды билдирүүчү ушундай орган түзүлүп жатат туугандар. Албетте дагы эле суроолор калат да. Трамп эгерде аяктан кетсе, чыкса, бийлигин жоготсо, ден соолугу бирдемке жаман болуп калса, ошол орган кайра урап кетеби, жок болуп кетеби деген да суроолор бар да. Азырынча ошол Тынчтык кеңеште, Board of Peace'те Бириккен Улуттар Уюмунун мандаты бар, 2803 номери ушундай сыяктуу. Мен туура эмес айтсам оңдоп койгула эфирден, комментарийлерден. Жалпысынан маалымат ошондой. Силер эмне деп ойлоп атасыздар? Биз деген ушундай кеңешке киришибиз керекпи? Бириккен Улуттар 2 деген уюмга киришибиз керекпи? Бизге ал маанилүүбү? Мен талдап берген нерсе туура эмеспи? Мен ойлоп аткан ушундай идеяларыма мындай кандайдыр бир аралжы же болбосо кошумча айтып коюңуздар комментарийлерден. Силердин сөзүңүздөр да кызык, эгерде расмий ушундай аябай тажрыйбалуу дипломаттар катышса ушул талкууга эң сонун болмок да. Албетте, эмки видеолордон көрүшкөнчө.